Вперед на выдохе. Бурулкан Абдиева 68 жашта дене бойду чоюп, бурала көнүгүүлөрдү жасап, йога менен машыгып жатканына 9 ай болду. Мурун жада калса, эңкейди алчу эмесмин дейт. Атүгүл бир бутунан аксап, арка сүйгү ооруп турчу экен. Азыр эми ал ооруларынын изи да жок деп кубанат. Кокс артроз первой степени деп, эки тизем болсо коленный сустав второй степени, тазобедренный первой степени деп диагноз коюшкан да. Остеохондроз мындай эми болуп, могу жерим желкем ооруп, уюп, постоянно күндө бирөөгө кечинде укалатчын да, то ли балама, то ли да бирөөгө укалап берчи, уюп атат деп. Ошону таптакыр кетти да. Келген бир-эки күндөн кийин эле уже жеңил сезип баштадым өзүм. Элет жеринде йогадан сабак берип жаткан Жибек болсо 4 баланын энеси. Төрөттөн соң ашыкча салмак менен көп жыл күрөшкөн. Кийин йога аркылуу ден соолугун чыңдап, ушул багыт боюнча Борбор калаага барып, атайын окуп келген. Эми минтип өзүнүн ийгилигин каалоочулар менен бөлүшүүнү да туура көрдү. Залдан алыс жашаган эжелер да бар, алар да ошо таң эрте 5те туруп, жөө басып келип, анан 1 саат машыгып, анан үйүнө кайтып кетишет. Анан бул жерде бизде өзүнчө бир жакшы бир атмосфера, бир позитивдүү атмосферабыз бар. Бири-бирибизге жакшы нерселерди айтып бөлүшөбүз. Ошондой башында максат койгонбуз. Бул жерден денебизди, сыртыбыздан гана эмес, ички дүйнөбүздү дагы өзгөртөлү деген максатта чогулганбыз. Жада калса, йогадан тышкары дагы негизи эле ушул жашоодо мындай приоритетти, ушундай өнүгүү нерселерге койгонго аракет кылып, ошол жолдобуз да биз эжелер менен чогуу. Мен май айында ооруп калдым ушу белден, грыжадан. Басып баратып эле сол бутум отказ берип булам. Анан азыр Кудайга шүгүр 7-8 ай болуп калды келгениме. Бутум баягыдай оорубай калды, бир аз ооруп жүрүп, анан азыр даже унутуп да калдым да. Бул Жибектен мага бир жакканыбыздын ушу жаш курагыбызды карап, кимдин кай жери ооруйт ошого ылайыктап, эже бул сизге болбойт, сиз муну мындай кылып жасаңыз, сиздин зобуңуз бар, муну көнүгүүнү жасасаңыз сизге абдан жакшы деп аябай ар бирибизге көңүл бөлүп жасатат да. Соединяем ладони над головой. Мындагы айымдар күн сайын таң эрте 1 саат машыгууну адат кылып алышкан. Ыгын тапкан соң йога көнүгүүлөрү жеңил болуп калат. Ошол эле учурда дене бойду толугу менен жумшартып, муун сөөктөрдүн иштешине да пайдалуу дешет. Мени көрүп, менин жолдошум да келип баштады. Ал мужской йогага барып жүрөт. Анда бут ооруп, эмне кылсам, велосипед тепсем кичине жакшы болуп калат деп велосипед теп ушинтип жүргөн. А йогага баргандан бери велосипедин деле унутту. Ишигип йоганын бардык эле элементтери жакшы да. Күнүгө ар кандай упражнение жасатат бул жерде. Күнүгө одно и то же жасай бербейбиз. Йоганын дагы бир пайдасы жан дүйнөнүн тазалыгын сактоого да үйрөтөт. Адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу деген Залкар жазуучусунун сөзүнүн дагы бир мааниси ушундай аракеттен башталары шексиз дешет мындагы айымдар. Салика Сариева, Илхан Арсланбеков, Ала Тоо 24, Талас облусу.